кишилердин сунушууларды кара чакыруудан суранам. Өкмөт мындан артык даяр болбойт. Жетишкен ушул. Мындан артык эмнеге даяр болот? Бүгүн талкууну кечке болсо деле бүтүрүп туруп, бир чечимге келип, керек болсо жумушчу топ түзөбүз, эмне кылабыз, бир чечимге келгенибиз оң болот да. Ошондо ошол жумушту топко бир айлык мөөнөт коебузбу, кандай кылабызбы? Чыгыш керек, алдына чыгыш керек. Просто мен ойлоп атам, эртеңки жылдырса, кийинки жылдырса, ушул жеңиш Парпиевич келет, ушул министрлер келет, үн чыкпай, билбейм, байкабайм деп жооп беришет да. Аягына чейин угуп койсун бүгүн. Ана биз мисалы үчүн 68-78 болуп жазылдык. Адаттагыдай биз четте калып калбасак болот да. Рахмат. Мыйзамдын иштеши көп жаңылыктар бар. Бизге сырттан алынган өзүбүзгө жаңы маданият катарында дегенде ошон үчүн ош түкүрүк боюнча көп маселе болду. Жөн эле айтсаңыздар эл түшүнмөк да. Жөн эле түкүрбөй койсоң төлөбөйсүң штраф дегенде айтпай олтурдуңуздар да. Баарын баягы реклама кылып түкүрбө штраф төлөбөйсүң. Тонировка кылба штраф төлөбөйсүң. Ушундай нерселерди түшүндүрүштерин айтсаңыздар көрүп. Биз даяр парламент болуп. Рахмат. Комитетте. Рахмат.